достор кандай биз азыр Кундуз эжекенин үйүнө келген болчук. Бул жерде Демишек эшкен ошо Жогорку Кеңештин ара грамотасын мындай гүл атайын акчалай сыйлыктар бар экен ошол боюнча бир аз тартып коелу, эстелик болду. Бул мугалимди дагы баалаганда Демишек элерге баалашыбыз керек. Карачы. Ошол биз биринчи мугалим Эжеке Кундуз эжекенин үйүнө келе атабыз. Атайын бийликтер эң эжеке ошо роза гүл, анан ошо гүлдөрдү жакшы көрсө, бизге дагы ушундай китептерди берген, биз эми башкача Ассалам, кандайсыздар? Жакшы айланайын. Жакшы көрчүлүңүз. Оода, айтып айланып кетейин. Рахмат, ошо эжекемди эстеп айланып айланайын. Миң мәртебе рахмат. Мынакей Кудай буйруса ошол мынакей ошол Жогорку Кеңештин ардак грамотасы. Айланайын. Мынакей сиз Баалаганыңа. ошол кыргыз элине агартууга ат көтөрүүгө иш жасаңыз. Мамедкула Кундуз Кудайберген Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин иман нуру парламент фракциясынын ардак грамотасы менен сыйланат. Ошол биздин лидерибиз иман нуру парламент фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбекович. Рахмат. Болсун. Рахмат айланайын. Кулдук ошого жеткизип, ошого апарган ошончо сүрөнчү болгон сага да рахмат. Сиз биз баягы биринчи класста алифбе атамган үйрөткөн Кундуз эжеке. Анан бизге аябай сонун китептерди сүрөттөрү менен сонун. Эми сизге да ушундай китеп алып келдик. Рахмат. Айланайын. Рахмат. Анан бул болсо ошол балдарыңыз менен, небериңиз менен чай ичип буюрса. Айланайын. Рахмат. Жакшы, рахмат. Ошо менен эмес, Алладан айланайын ошол. Силерге ошондой ыйман берген, ушинтип окутту деп, баягы устатына шакирт өтөт деп окуткан окуучуларым ушинтип жакшы чыккан экен, сүйүнүп, сүрдүгүп баягы күнү эстеп алып да эме кылып атыр. Насихатты көрүп, насихатта мектептен учебный завуч болуп, окуткан окуучуларым бар, мугалим эжекесинин эмгегин эми баалап атабыз. Өзүбүз мугалим болуп, өзүбүз эне болуп атыр. Рахмат айланайын. Ошол Султан Мамед Калиф атындагы университетинин ошол мугалимдер жамааттагы сизге чоң ыраазычылык билдирип саламын айтты. Рахмат, саламат болуңуз. Ошол жалпы Менден салам айт. мугалимдер буюрса саламатсыздар жеткиздик. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы эле. Ыраазымын айланайын. Сонун нерсе болуп атат. Окуткан окуучуларым, мээнетими актаган ушул окуучуларыма миң мәртебе рахмат. Өмүрлөрү узун болсун, келечектери кең болсун, бактылуу болсун, ден соолуктары чың болсун, дүйнөбүздө тынччылык болсун. Ушинтип эл аралап, эл сыймыктанган уулдардан боло берсин. Ата эненин сыймыгы болсун. Бүгін грамота алып келіп құттықтап аткан окуткан балдарына рахмат. Аман болсын, бактылуу болсын, үйлөдө дайыма жакшы ынтымакта, жакшы неме эр жигиттерден болуп жүрө берсин. Айткаңыз келди. Рахмат. Болгон шашмалыгы жок болуп коюп тынч. 11 жыл сиз канчанчы класстан баштап окутуп баштадыңыз? Биринчи класстан эле. 1-4 чейин окутушсуз, Менин классымда андай шок, өтө бейбаш бала жок болчу. Бизде андай жок. Азыр деле Рамис, Жаныбек, Кылычтарды кийин кошто. Алар Хамиттин классынан окушкан. 82 Жок. Баары тынч. Балдарым деле тынч эмес болуп, анда собранияга түшүп, жолдо артта калып, такыр билбегени калган жок. Биз анан ушундай болчу. Бизде бир кыз, бир бала болуп, ушундай мектепте жүрүшүбүз да класста. Кезек түшүп. Анан сонун болчу аябай. Сууларын алып келиптер, шыпырып, жууп, тазалап. Ошон үчүн мектептердин өмүрү узун болуп атат. Жакшы. Мурда жакшы сакталган да. Ооба. Азыр эле баягындай Бишкекте башкача болуп калбады. Өткөндө бир мектепке барсам, мугалимдер тек жүрөт, тиги таштандылардан. Эмнеге десек, бизде ушундай дейт да. Ошон үчүн баягы Япондо ушундай экен, мисалы өздөрү балдары эмгек кылат, анан мектепке дагы көңүл бурулат, анан өздөрү таштабай жакшы да. Ошон үчүн эжеке бизди аябай жакшы тарбиялаган. Сизге чоң рахмат. Эжекенин тарбиясынын артынан ийгиликтер жечип атасыздар Демишеге. Балдарыма да рахмат ошо. Учурунда ошо кабыл алып. Ата энелерине да рахмат. Туура совет берип ушуларды жолго салып. Ата эненин жолун айтканын угуп, оку дегенди кыйналса да окуп кеткен балдарга рахмат. Окутуп киргизсе таштап кеткен
балдарды айтпайсыңбы? Анан ошондо ата эне деле ич атышат. Ал убакта буларды окуп аткан убакта деле кандай кыйынчылык менен окутту. Контракт бар болчу, контракт менен окугандар бар болчу. Бизде сонун эже агайлар окуткан ушул. Султан агай рахмат өтүп кетти. Султан агай ушул Абдукул агай абдан жакшы тарбиялап окуткан. Жамиле эжеке, Бакыянын өзү мынакей мен быйыл сүйүндүм. Мына ушул райондо 1-орунду алыптыр. Бул дагы абдан жакшы ошол мугалимдер жамаатынын ийгиликтери деп билесек болот. Абдан жакшы ийгиликтер болуп атыптыр, Кудай буйрса. Бакыян эл илгертен өнүп өскөн айыл. Генералдар чыккан, Бакыян айылы илгери эле биз Раушан Жээнбеков деген депутат болуп, анан Сарпия акелер кандидаттарын койбоду президентскийге кай жылдары 90. Ошондо эле баа берип кетишкен. Бакыяндын мугалимдеринин билим деңгээли Жемпеттеги мугалимдердин билим деңгээли менен бирдей деп. Биздин Бакыяндын балдары дайыма алдыда жүрөт. Деле олимпиадалардан орунду бербей келет биздин. Быйыл деле мына Назира, азыркы деле Назиранын кызы жакшы чыкты деп баягы айтып атыр. Эң жогорку баа болду. Эң жогорку балды алган. Бул биздин мектепте жакшы. Биздин мектеп айылыбыз жакшы, тынч. Окуучуларыңыздын ийгиликтерин угуп сүйүнүп каласыз, эжеке. Көрсөм, уксам сүйүнүп калам, менен сүйүнүп калам. Мен окучум деп. Калыбектин баласы, мына 93-жылкылардан Калыбектин Жарашбек деген баласын окуттум. Сүйлөгөн, унчукпаган, унчукпай эле койгон бала эле. Мына Нур-Султанга өкүл ата болуптур. Анан таяк менен жүрсөм, тим эле сүйүндүм. Эжеке дейт, 60 000 айлык алам дейт. Маслы заводду титиретип иштетип атырмын дейт азыр. Мен абдан ответственный жумуштамын, эжеке дейт. Айналайын, жакшы мынакей билими жок эле, ошол өзүнүн далалаты менен ушу сиздин биркеле берген математика 4-класс эле билим эңиси менен мен эме кылдым. Кумаш. Успайм баласы. Тайка жеген экөө. Ушу эң негизгиси ушул жанагы сварщик менен кыйын болду. Ошол биринчи пайдабал жакшы болсо жакшы экен да. Ошон үчүн баягы көпчүлүк учурларда ар бир ата эне балам, кызым жакшы окусун деп мугалимдер тандайт эмеспи? Анан ошол сыяктуу бизди ушул алтын болгондо эжеке окуткан. Ийгилик каалайбыз, Алла ыраазы болсун. Оорубаңыз, сакайып кетиңиз. Ден соолуктуңуз, эжеке. Достор, бүгүн биз азыр ошол Иман Нуров фракциясынын төрагасы Нуржигит Кадырбековичтин ошол ардак грамотасын демшекебиз Кунус эжекебизге алып келип тапшырдан, анан ошол учурду ар бир күн тарых, эстелик болсун деген максатта ушул видеону тартып атабыз. Ушундай мугалимди, мугалим өмүрлүк дарак деп айтат го кыргызда. Анан мугалимди сыйлап, жогорку кеңештин ардак грамотасын алып келип, андан тышкары акчалай сыйлык берип, гүл берип, сонун бир эжекеге маанай тартылып атат. Темшекебизге алкыш. Мугалимди ушинтип сыйлап турушубуз керек. Бизде жаштарга бул нерсе үлгү. Анан биз дагы ушул эстелик болсун деп тартып, биз баракчаларга чыгарып коелу деп атабыз. Ошо ийгилик болсун. Эне деп, эжеке деп сыйласаң, сени Кудай сыйласын. Кудайым эчтекеден кем кылбасын. Ата энеңин мээнетин актап окуткан эжекелериңин, агайларыңын, эли журтуңун сыймыктуу уулу болуп, келечегиң кең болуп, дайыма сыймыктуу уул болуп жүрөр. Ден соолугуң чың болуп, баарыбызга дүйнөгө тынччылык болсун. Баардык элге өнүп өскүлдү каалайм, айналайын. Айткансыз келе. Дайыма жакшылыгыма келип тур. Макул, жакшы, соолуктуңуз. Мен